Баткен облусунун аймагынын чек араларды кесип өткөн 5 ири дарыянын бири Сог дарыясы Кыргызстандын Кожа Ашкан Зардалы аймагынан башталып, Өзбекстандын Сох анклавын аралап өтөт. Бул сууну эки өлкө жарандары бирдей пайдаланышат. Өзбекстандын Сох анклавынын күнбатыш тарабында Кыргызстандын Бозадыр, Каратокой, Ширеш айылдары жайгашкан. Аталган конуштарга суга суу Сох анклавынын Шархабат айылы аркылуу келет. Бул чыгарылышта эки элдин суу каналын ремонттоп, кезектешип пайдаланып, эл аралык уюмдардын колдоосу менен суу пайдалануу эрежесин киргизишкендигин башка аймактарга үлгү катары көрсөтөбүз. Совет мезгилинде Бозадыр айылындагы бул эгин талааларында жайнаган техника иштеп, дыйкандар эмгегинен баар таап турган. Суга суу кенен жетип, түшүм мол болуп, коюлган план 100% ашыгы менен аткарылган деп айтышат айыл тургундары. Ал учурда суга суу көйгөйү жок эле. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта сууга болгон таңкыстык башталды. Жанаша турган эки өлкө жарандардын ортосунда келишпестиктер чыга калып, акырындык менен эгин талаалары кыскарып, мурдагыдай түшүм болбой калды. Суунун аркасынан көптөгөн жылдар мурда өтө конфликттерге барып турган адамында конфликттерге негизинен ошол баягы башаламаны коюп аткан мезгилде ошол раистер байланышып бири бири неме кылып туруп баягы биздин мураттар күтүлөп, ушул мураттар бойлоп барып баягындай ошол ачып алган жерлерди бекитип өтө кыйналып аткан да. Тынымсыз барып түнү барып башкалардан алар өз алдынча ачып алып жүргөн. Бирок эгин талаалары үчүн зарыл болгон суга суу маселесин жергиликтүү жамааттар биргеликте чечүүнү колго алышты. Сох анклавынын Шаркабат айылынын элдери менен Баткен районунун Бозадыр, Каратокой, Ширеш айылдарынын тургундары чек ара аймагында жолугушуп, суга сууну тынчтык жолу менен пайдаланууну сүйлөшүшөт. Натыйжада чектеш аймакта жаңжалдар кыскарып, эки эл өз ара мамилеге келишет. Топалаңда болгон бир убакта. Бирок азыркы учурда жакшы мамилеле. Арыктан келген сууду дайым мураттар башкарып, элге жеткирип турат өз убагында. Келишүүнүн негизинде ушу сууду дагы пайдаланып атабыз. Биз ошол былтыркы жылы ошол Шархабат айылынын айыл башчылары менен биздин айыл башчылар биргеликте ошо границада чоң жыйын өткөргөнбүз. Эки элдин ортосунда жыйын өткөрүп, ошол суу маселесини келишип коюунун графигин түзүп, ошондон бери биздин эл ушул мына ушу Бозадыр каналы бизге ушу 7 километр эме аркылуу келет, ошонун бир 3 километри ошо Шархабат айылынын чеги аркылуу өтөт. Ошо баягы бизде негизинен мына ушул баягы поливной деп коет, сууга суу мезгили учурунда кичине суу ташыштык болот. Бирок ошондо бизде график түзгөн дагы ошол график боюнча ичип, быйылкы жылы бизде ушул суу маселеси сууга суу мезгилинде жакшы эле болду. Кыргыз тараптын демилгесин Шаркабат айылынын тургундары да кубануу менен колдошот. Уруш жаңжалсыз тынчтык жолунда чечилген маселе жергиликтүү дыйкандардын эгин талааларында кооптонбой эмгектенүүсүнө шарт түздү. Ана каналдарды курдук баштап. Биргеликте каналдарды тазалайбыз. Эгин талааларды суугаруу азыр жакшы болуп калды. Айыл башчыларыбыз сүйлөшүп, элди ынтымакка алып келишти. Анткени бир дарыядан баарыбыз суу ичебиз. Өзбекстандын Сох анклавынын Шаркабат айылы аркылуу Баткен районунун Каратокой, Ширеш жана Бозадыр айылдарына суга суу барат. Аны Сох дарыясынан Ширеш насостук станциясы тартып берет. Жаз айларында сууга тарыктарды тазалоо үчүн чек арадан Өзбекстандын аймагына өтүү керек болот. Бир мезгилде 100 кишини өз аймагына киргизип, кайра кечинде чыгаруу өзбек чек арачылары үчүн кооптуу иш болуп келген. Эки тараптуу өз ара келишимдин негизинде атайын тизме менен өздүк документтер такталып, суга тарыгын тазалоо үчүн кыргыз жарандары өзбек тарапка кирип чыгуусу чечилген. Сох район жетекчилигинин уюштуруусу менен өзбек жарандары да тазалоо иштерине жардам беришет. Анткени бир арыктын суусун эки эл бирдей пайдаланышат. Муносибатын жакшы кылыш керек. Энди сен бу дедимасдан Ортодогу мамилени жакшыртып, бири-бирибизге жардам берүүбүз керек. Жараткандын насиби менен бир арыктан баарыбыз суу ичип турабыз. Биздин аймактан 3 арык өтөт. Бири-бирибизге каршылыгыбыз жок. Алар бизден суу алып өтөт. Биз кыргыз тарапка мал жаябыз. Анан жакшылык, жамандык иштерде эки тарапка кирип чыгып катташып турабыз. Бирок сөзсүз паспортубуз менен. Мындан кийин да мамилебиз жакшы болот деп мен ишенип турам. Эки эл тынч болсо, өлкөбүз да тынч болот. Орзу кыламанки, ушу муносибатлар жакшы болсун энди. Шу эл тынч болсо, бу тынчлыгыбыз. Ширеш насостук станциясынан алынган суга суу системасы 1970-жылдары курулуп, курамына Сангалжы аймагындагы башкы суу түйүнү, Сох районунун Шаркабат айылындагы Ширеш 1 насостук станциясы, Бозадыр айылындагы Бозадыр 2 насостук станциясы. Ширеш 1 насостук станциясынан суу алган узундугу 9 чакырым Бозадыр каналы жана Каратокой айылына келүүчү 9 чакырым Каларык,
жана Ширеш арык суу каналдары кирген. Булардын баарын өз убагында оңдоп турууга жергиликтүү казынанын каражаты жетишпей келген. Негизги бюджетибиздин 30-40%-ны ушул каналдын башына оңдоого гана жумшап жүргөнбүз. Быйыл анчалык сумма кеткен жок. Биз ушул жерден проект жазып, ушул каналды куруп алдык. Буга чейинки бул Сок дарыясындагы суудун көлөмү чоңоюп, утуру башыны оңдогонубузду алып кетип, суу кирген убакта, суу абдан эгиндерге кереги убакта суунун башына алып кетип, көйгөйлөр жаралып турган. Эгиндерибиз жакшы болбой, элдин ушунчалык негизги сууга суу боюнча көйгөй өтө чоң болгон. Кудай кааласа мына эми 2017 мынан ары көйгөйлөр чечилип келатат. Суга суу тартыштыгынан улам жигердүү жаштар бейөкмөт уюмдардын жардамы менен кыргыз өзбек айылдарына баруучу сугат системасынын башкы түйүнүн оңдоо үчүн долбоор иштеп чыгышат. Долбоорду техникалык жактан жүзөгө ашыруу максатында жергиликтүү жетекчилер Өзбекстандын Сок район жетекчилиги Шаркабат айылынын тургундары менен натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, долбоор алкагында кызматташууга жана өз ара жардамдашууга ниеттерин билдиришкен. Долбоорду жүзөгө ашырган сугат багытындагы адистердин айтымында сууну бир нукка салуу менен аймактагы жер кыртышынын бузулуусун сактап калышты. Буга чейин суу алуучу башкы түйүнүн аймагында 5 гектар жердин кыртышы бузулуп, суу алып кеткен. Бул дарыябыз эң чоң дарыяда Баткен областындагы. Эң минималий 18-20 куб болот мына кышында. Жайында 250-280 кубка чейин көбөйөт. Мындайча айтканда, биздин курган сооружение кышта суу ала албай калабыз, жазда өтө суу көп келет да. Анан эң негизги жер кыртышы ал жерде дарыяда ташта кум шагалдан турат да, мындай скальный порода же конгломерат деген тегеде коренной порода эме жок да. Биздин курган сооружение кум шагалдын үстүнө курулат дагы, андан ашып чыккан суу кумду шагалды жууп кетип туруп, жырып дарыя 7-8 жылдын ичинде 1,5-2 метрге жууп кетет экен да, биздин каналдарга суу чыкпай калып аткан да. Эми мен ойлойм, мындан кийин дача нар жака жылыш токтойт го дейин да. Себеби скальный эң каттуу жерге, таштуу жерге чыгып курулду эң акыркысы. Азыр мына 30 жылдын ичинде почти 700-800 метрге жылган болсок, 50 метрден алганыбыз эле почти 800 болсо, почти 5 гектарга чейин жерди жар кылып жууп, дарыянын жээгин бузуп, жар кылып таштады да. Сок дарыясынан Бозадыр айылына баруучу сугат каналынан Сок анклавынын Шаркабат айылынын тургундары эртең менен жана кечинде 30% пайдаланышат. Суунун калган бөлүгү кыргыз тарапка барат. Кошуна өлкө жарандары менен сууну үнөмдүү пайдаланууда эгемендүүлүк алган жылдардан бери бош жаткан Бозадыр айылындагы эгин талаалары кайрадан жанданат деген үмүттөр бар. Буга чейин бузулуп жаткан жер кыртышы элдин кийгилишүүсү менен калыбына келүү алдында турат.